Гидротаран деп аталган суу насосту орнотуу үчүн Абдикундуз Исаков 4 жыл изденип, ири суммада акча каражатын жумшаган. Акыры мээнетинин акыбети кайтып, какыраган талаага суу чыгарып, 3 гектар жерди өздөштүрүп, анын жарымына мөмөлүү бак тарак отургузган. Примерно 300 миңдей акча кетти буга. Системасы гидротаран вакуумный насос деп коет. Эч кандай солярка колдонбойт, ток колдонбойт. Суу өзүнүн басымы менен өзү айдайт. Азыркы моментте силер азыр көрүп турган мезгилде узундугу 260 метр, вертикалный 23 метр бийиктикке айдап атат. Канча Секундага 1 литр суу берет. Абдикундуз суу чыгарып эле тим болбостон, суунун жардамы менен электр энергиясын алууну да максат кылууда. Ал үчүн айылдагы ойлоп тапкыч ар түрдүү темир тетиктерди чогултуп, чакан генератор курган. Жакынкы күндөрдө электр энергиясы чыкса, дарыянын боюндагы бош жаткан талааны эс алуучу жайга айлантам дейт. Жок, бул алы чыга элек, муну аракет кылып атабыз, Кудай буйрса чыгып калат. Барлык эмелери эсептелинген, даярдалган. Кичине бир финансы жактан кыйналып турабыз, азыр генератор алыш керек болуп атат, генераторго акча жоктуктан токтоп турат. Негизги биздин максатыбыз өзүбүздөн электр энергиясын чыгарып алып, мына айланага чоң бир эс алуу борборуна чейин деген ой бар. Абдикундуздун энеси мурда суу жок бир топ түйшүктөрдү тартып келген. Эгин кылмак мындай турсун, ичкенге да сууга муктаж болгон. Эми уулунун ойлоп тапкычтыгы менен үйүндө дайыма суу үзүлбөй, Атүгүл короосунда бактарак айлантып отурат. Какырап жаткан талаа эде бир. Şu 92-жылы койчу болдук. Шээрге балдарым менен келип, шээрди ушинтип мал багып ушу жакка чейин. Мана былтыртан бери балдарым шээрди жер кылып, суу чыгарып, өз күчү менен чыгарып иштеп жататтар. Суу жок, кыйналганбыз, эшек артып ичет эдик мурда. У дайрадарым көтөрүп чыга албайт эдем, артып ичет эдик. Машина каяк деди, эшек артып келип ичет эдик.